Ассаламу алейкум, урматтуу мугалимдер. Сиздер менен буюрса дизайн тууралуу сүйлөшөбүз жана сиздерге алгач жөнөкөй дизайнды жасап көрсөтүп берем. Бүгүнкү сабакта адаттагыдай эле мен буюрса Бакай Турдубаев өтөм. Кеттик анда. Дизайн деген эмне? Дизайн бул бир нерсенин көрүнүшүн, түзүлүшүн жана функциясын пландоо процесси. Ал чыгармачылык менен практиканы айкалыштырып, көйгөйлөрдү чечүүгө жана муктаждыктарды канааттандырууга багытталат. Бул мисалы үчүн дизайн түрлөрүнө кирет. Мисалы үчүн графикалык дизайнды айтсак, же интерьер, мода дизайн, өнөр жай дизайны, веб дизайн, архитектуралык дизайн. Бүгүн сиздер менен графикалык дизайнды өтөбүз, урматтуу мугалимдер. Буга эмне кирет? Логотиптер кирет, жарнамалар, баннерлер жана башкалар. Графикалык дизайн деген эмне? Графикалык дизайн бул тексттерди жана сүрөттөрдү айкалыштырып, маалыматты түшүнүктүү жана кооз кылып, адамдарга жеткире билүү бул графикалык дизайн деп аталат. Мисалы үчүн, графикалык дизайндагы негизги элементтер булар: биринчиси шрифт. Шрифт бул текстти көрүүчүлөргө кызыктуу жана окумдуу кылып көрсөтөт, урматтуу мугалимдер. Мисалы үчүн, баягы эле Coca-Cola, Walt Disney жана Jaguar деген мисалдарды алдык. Эми караңыздар, жазуулар автоматтык түрдө кай жерден көрбөйлү бизди ушул компанияларды элестеттирет. Же болбосо ушул шрифттерди колдонгон башка эле сөз болсун, мейли. Ушул Coca-Cola'nkуго деген сыяктуу бир таандык бир сезимди мээбизге сиңирип коет булар. Ошондуктан шрифт абдан маанилүү, урматтуу мугалимдер. Абдан маанилүү. Экинчиси бул түс. Түс бул эмоцияны тартуулап, көңүл бурдурат жана брендти таанымал кылат. Мисалы үчүн, ушул эле баягы эле Coca-Cola, анткени караңыздар, биз кызыл түстү көргөндө эмне кылабыз? Дароо мээбизде ушундай ассоциация пайда болот, урматтуу мугалимдер. Бул Coca-Cola деп. Анан Walt Disney. Бул Coke. Бул ар кимдин, ар компаниянын өзүнүн түстөрү бар. Караңыздар, ушундай чоң компанияларда күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги маркетологдор. Ошолор ушундай түстөрдү ойлоп таап, анан ар кандай жарнамалар, видеолор, кино аралаштырып, иши кылып, ушул түстү мээбизге сиңдирет. Эми ушул өзүнүн эле Бишкекти алып көрөлү. Бишкекте карасаңыз, кай жерге барбайлы? Паркка барбайлы, же бир торговый центрге барбайлы, же бир базарга барбайлы, мейли. Кай жерге барбаңыз, Coca-Cola'нын логотиби ушул түсү. Ошону биз анча маани бербесек дагы, көзүбүз көрдү, мээбиз кабыл алды, ал эсинде сактап кала берет, урматтуу мугалимдер. Ошондой. Эми караңыздар. Үчүнчүсү бул композиция. Композиция бул визуалдык элементтерди туура жайгаштыруу жана баланс түзүү. Ошол визуалдык элементтердин ортосундагы балансты түзүү. Мисалга алсак, ошол кинону бизге сүрөттөп берген. Анан көрдүңүзбү, шрифт, бул элементтер, визуалдык элементтер жана астында кыскача маалымат берген. Өтө майдалап көрсөткөн эмес. Болгону режиссер ким, анан кинонун аты, анан кинонун көрүнүшү. Бул мындай баланс, көрдүңүзбү? Өтө мындай жайнатып ийген эмес. Эми кийинкиси. Бул минималистик жарнама. Караңыз. Кофенин өзүнүн идиши. Буну көргөндө дароо эле бизге кофе эске келет, анан муну дагы толуктап кофе элементтерин коюп койгон, жайгаштырып койгон. Анан астына 50% скидка, арзандатуу, анан үстүнө ушундай бир негизги маалымат берген. Эми кийинкиси, бул Эрлан Андашевдин концертинин баннери, көп жазуулар, көп тексттер, бирок толук батырыптыр. Бул жака числолору, анан артында партия деп жазылып турат. Бул кандай? Концерт, ушундай оюн зоок дегенди билдирип турат. Анан көрдүңүздөр, композиция, анан баланс түзөт. Бул түстөр. Бул жакта фиолетовый болсо, розовый аралашкан, анан бул жерде дагы розовый түс. Аралаш болуш керек, урматтуу мугалимдер. Баарын эле бир аппак кылып койсо, анда болбой калмак. Бул жакта артында түс башкача болгон үчүн, бул жака дагы ошондой түс коюш керек шрифттерге. Ошондой эң астына маалыматтарды берип коюптур. Эми биз жасаган баннерлерди, жарнамаларды силерге көрсөтөйүн. Мисалы үчүн, бул жерде текст жана элементтер колдонулган. Текст жана элементтер эң жөнөкөй. Бул артындагы элементтер, артында фон бар, анан мындай бир көлөкө сыяктуу ошондой койгонбуз. Бул жагына гүлдү кошуп койгонбуз, ошондой түстөгү.
Анан бул жака шрифти дагы, тексти дагы ушундай шрифтти тандап, мындай адамды тарткан, анан бирок өтө строгий эмес шрифт. Анан түсүн да көрдүңүздөр, түсү дагы бул жакта гүлдөрдүн түстөрүнө окшош. Бул жака аппак коюп койсо көрүнбөй калат, капкара койсо анда бул жакта капкара түс жок. Анда бул жакшы окшпой калат бул жак. Эми кийинкиси бир аз оролдош барып атат. Бул жерде тексттер, элементтер кайсылар? Бул мисалы үчүн бул сыртындагылар, рамкалары. Булар элементтери. Эми кошумча маалыматтар булар кайсылар? Булар мисалы үчүн буларды урматскул, логотиптерди жана печать деген сыяктууларды, подпистерди сырттан файл аркылуу бул жака кошобуз. Жана ушунун түсүнө жараша четтерин ыңгайлаштырабыз. Көрдүңүз, бул жакта баланс турат. Жашыл түс аралаш керек. Анан бул жагы тексттердин баары капкара болсо болбой калат. Арасына жашылды кош керек, анткени баланс болуш керек. Муну бара бара орусча айтканда насмотренность деп коет. Көрө бер, анан бул меңизге мындай сиңип калат. Бул окшоп бул окшопой атат депчи. Эми кийинкиси. Бул кыйын, мындай оорурагы бул. Агайдын Москвадагы тренингинде болгон, семинарындагы. Муну жасап бергенбиз. Бул да караңыздар. Бул бир аз оорураак. Биринчиси текстте да ар кандай шрифтте, ар кандай чоңдукта колдонулган. Кийинкиси фондогу сүрөт. Фондогу сүрөт бул артындагы Москва шаары дегенден кийин артына Москва Ситинин сүрөтүн койдук. Бул дагы бизге автоматтык түрдө сүрөтүн көрдүңүз, Москва экенин түшүнөсүз. Эгер муну окубасаңыз дагычы. Эми кесилген сүрөттөр бар, бул агайдын сүрөтү. Эми ушуну жайгаштырабыз дагы. Астында мындай кесилген бар да, аны жашырыш үчүн үстүнө шрифтти коебуз. Мындай. Көрдүңүз, шрифт дагы моундай бүт баарын жаап калган жок, бул жака чейин. Астын гана мындай, астындагы мындай сызыкты кесилгенди жаап кетип атат. Эми элементтер кайсылар? Булар градиент деп коет, тең көлөкөлөр, көрдүңүз, ушундай сары түстөгү көлөкө, анткени шрифт дагы саргыч болуп атат. Эми бул жактагы тоолок мындай күндүн нуру сыяктуу. Артында анан элемент төрт бурчтук, ичине бир мындай башкача бир өзгөчөлүктү берип турсун деп кошуп койгонбуз. Ушундай туугандар. Анын үстүндөгү логотип дагы ушундай түстө. Ушундай. Эми графикалык дизайнды билген мугалимдин мүмкүнчүлүктөрү. Эми сиз графикалык дизайнды билсеңиз, эмне кыла аласыз? Ошону көрөбүз. Биринчиси, сабакты кызыктуу жана түшүнүктүү кылып өтө аласыз. Визуалдык материалдарды, мисалы үчүн сүрөттөрдү, диаграммаларды колдоносуз, схема, видео жана башкаларды колдонуп, сабагыңызды түшүнүктүү жана кызыктуу кылып өтө аласыз. Биздин мындай курактагы балдар, мектеп курактагы балдар эмне үчүн сабактарды кызыксыз деп билет? Анткени эски СССРдин методикасы дали колдонуп келгендиктен. Эми кийинкиси, экинчиси бул кошумча окутуу куралдарын түзө алат мугалимдер. Эгер дизайнды билсеңиз, дизайнды билүү менен мугалимдер өздөрү тексттерди, схемаларды, инфографикаларды жана окуу материалдарын сапаттуу даярдай алышат. Муну алдыда өтөбүз. Мисалы үчүн тексттер, схемалар, муну оңой эле, бирөөгө жалдырабай эле өзүңүз эле жазып кое аласыз. Кийинкиси, окуучулардын көңүлүн бура билет. Жакшы дизайн окуучулардын көңүлүн сабакка бурууга жана маалыматты эске тутууга жардам берет. Көп сөздүн кереги жок, анткени сөзгө караганда көрүү аркылуу адам көбүрөөк маалымат алгандыктан, ошондуктан сиз дизайнды жакшы түзүп койсоңуз, түшүнүктүү кылып койсоңуз, сабак ошол бир дизайн менен түшүнүктүү болуп калышы мүмкүн. Эгер жакшы түзсөңүз. Кийинкиси, дизайнды билүү бул чыгармачылыкты өстүрөт. Мисалы үчүн караңыздар. Бул жакты көрдүңүз, мен кызыктуураак болуш үчүн сүрөтүн гана койбой, бул жака улуу адамдардын сөздөрүн да кошуп койдум. Бул дагы бир аз мындай көркөмдүктү жаратат. Бул дагы дизайн, урматтуу мугалимдер. Эми сиздер менен бул өтүп жаткан, сиздерге көрсөтүп жаткан приложение колдонмо тууралуу түшүндүрүп берем. Бул Canva деген колдонма. Эми Canva деген эмне? Ошону сиздерге башынан түшүндүрүп берем, урматтуу мугалимдер. Караңыздар, сыртында Canva деген ушундай колдонма. Ичине киребиз. Урматтуу мугалимдер, телефонду менен
компьютердики окшош эле болот негизи. Айырмасы деле дээрлик болбойт. Телефондукуна киресиздер, 3 сызыкча болот. Ошол сызыкчада мындай жактары бар. Эми алгач түшүндүрүп баштай берейин. Бул жакта рабочий лист, бул A4 форматында дароо бизге көрсөтүп турат. Бул жакта документ түзүү үчүн ичине киресиз. Интерактивная доска, презентация, соцсетиге тиешелүү, Instagram, WhatsApp деген сыяктууларга, баннер деген сыяктуу ошолордун баары ошол жакта болот. Видео, бул жака видео жасоо үчүн киресиздер. Анан сайт жасоо үчүн да бар. Бул башталгыч дизайнерлер үчүн эң сонун колдонмо, урматтуу мугалимдер. Эми бул жакта еще деген басабыз, бул жакта көбүрөөк чыгат. Көрдүңүз, Мына. Бул жакта популярныйлар бар экен. Белгилүүлөр, таанымалдыгы, бияк Instagramга публикация жасоо үчүн. Анан бул жакта ачабыз. Көрдүңүз, көп нерсе бар. Видео, резюме, флайер, инфографика түзсөңүздөр болот. Анан астында макеттер, плакат түзүү үчүн, сертификат жасоо үчүн, ушундай сыяктуулар. Эми сиздер менен биз эмнени өтөбүз азыр айтабыз. Көрдүңүз, бул жак бизнес тууралуу, бизнеске керектүү нерселер. Бул жак болсо маркетинг, рекламага керектүү. Китептин обложкасынан баштап, этикеткасына чейин, брикет, бирка, буклет деген сыяктуулардын баары бар. Анан бул жактар болсо өзүңүзгө керектүү. Мисалы үчүн телефонуңуздун главный фонуна эмнени кое аласыз, ошолордун баары сүрөттөрүн өзүңүз жасап алсаңыз болот. Бул жак квитанция жасап аласыз, фото, видео. Эми сиздер менен биз эмне жасап үйрөнөбүз. Бизге караңыз. Бул жактан издейбиз, плакат деп издейбиз. Же биз азыр Instagramга, урматтуу мугалимдер. Жок, Instagramга эмес, биз плакат жасоону үйрөнөлү. Мектепке илип койгонго жечи. Бул үчүн рабочий листтери алабыз, A4-ни. Киребиз ичине. Эми бул жакта сиздерге толук түшүндүрүп берейин. Кеттик. Көрдүңүз, мындай 4 бурчтук ак барак бизге чыкты. Эми бул жакты караңыздар, башынан түшүндүрүп берем. Бул жакты кирсеңиз, главный менюга чыксаңыз болот. Анан бул жактар эми караңыз. Биз башынан дагы баштоо үчүн создать дизайн деп дагы кирсек болот. Анан бул жакка киребиз. Ушундай. Бул жака шаблондор чыгат. Сизге эмне керектүү, эмнени кылсаңыз болот. Арасынан тандап деле жасасаңыз болот. Мисалы үчүн бир нерсе жазайын дедиңиз, балдарга ылайыктуу. Анда муну басып туруп эле бул жака коюп коесуз. Же мынтип бассаңыз болот. Ушундай эле, көрдүңүзбү? Эми буну сиз өзүңүзгө ыңгайлаштырып жасап деле алсаңыз боло берет. Мисалы үчүн караңыз. Мына, жөп-жөнөкөй, мындай турат. Кыймылдатып, сөздөрүн өзгөртүп, мисалы үчүн кыргызча кылып жазып алсак болот. Мындай кылып туруп, актан деген сыяктуу кылып өзгөртүп ала бересиз. Муну өчүрүп коебуз. Анан жанагы баштапкы калыбына келтирүү үчүн биз кайра муну бассак болот. Артка отменить. Мындай кылсам кайра калыбына келип калат. Кайра бул жакпаса кайра актанга келүү үчүн мынтип кайра актанга келсек болот. Ушундай. Көрдүңүздөр, Эми бул жактардагы булардын баары элементтер, визуалдык элементтер. Буларды алып, жылдырып, былдырып өзүңүз кандай колдонсоңуз болот. Астындагы болсо бул артындагы сүрөт, фон сүрөт. Көрдүңүз, окшошуп калган. Бул жакта булут менен сүрөт экен. Анан артында мындай көк бар. Ушундай фон, кичинекей фон, текстти жакшы тунук көрсөтүш үчүн. Эми урматтуу мугалимдер, караңыздар. Сиздер менен жаңыдан жазабыз. Ал үчүн муну кармап туруп өчүрүп койсоңуз болот. Ал үчүн муну басасыз, удалить дегенде. Ушуну бассаңыз болот. Анан
же андай каалабасаңыз мындай кылып туруп толук өчүрүп салсаңыз болот. Азыр башынан мындай кыласыз. Телефондон деле ушундай болот негизинен. Же мындай болууну каалабасаңыз кайрадан мындай чыгасыз. Же бул жакты басасыз, анан создать дизайн кыласыз, кайра башынан кирсеңиз болот. Мынтип. Эми сиздер менен жөнөкөй бир дизайнды жасап көрөлү, урматтуу мугалимдер. Анан сиздерге могу элементтер керек болот, элементтерде, урматтуу мугалимдер, бул жакта баардык нерсе бар. Линиялар бар, мисалы үчүн. Мындай. Көрдүңүз, бизге керектүү. Анан таблицалар кылсаңыз болот, барын жазып алсаңыз болот. Круг дейт, стрелка, квадрат, прямоугольник, снег, сердце, шыл. Бул жака каалаган нерсенин баарын жазсаңыз, бул жака чыгарып берет негизинен. Мисалы үчүн биз эмнени жазып көрөлү? Биз школа деп көрөлү. Бул жака англисче жана орусча жазсаңыздар болот. Школа десек, бул жака түрү менен чыгат. Графикада мындайлар чыкты. Мисалы үчүн биз мектепте сыяктуу ушундай жазагыбыз келсе, мындай кылып ушунча жазабыз, кайра элементтерге киребиз. Ушундай сыяктуу. Анан фотого кирсеңиздер, ушундай сүрөттөр бар, мектепке тиешелүү. Буларды эмне колдонсоңуз болот? Мисалы үчүн буларды фонго колдонсоңуз болот. Муну алып туруп, бул жака коесуз. Анан бул менен чоңойтуп, кичирейтип, телефондо эле ушундай эле, урматтуу мугалимдер. Мындай кыласыз. Мунусун чоңойтуп, азыр эч камсанабыз, неге жаап калды деп. Аны кылып койсо болот. Мындай кылдык, Эми караңыз, ушуну өзгөртүш үчүн басабыз экранды, ушул фонду. Анан үстүндө мындай нерселер бар. Private деген бар. Private бассаңыз, мындай фонду өчүрсөңүз болот ушу менен автоматтык түрдө. Анан волшебный эластик бул менен мындай өчүргүч, өчүрүп койсоңуз болот. Анан бул жакта, бул жерде волшебный выбор деген бар. Бир нерсени белгилейсиз, ошол нерсе мындай чыгып калат. Калган нерсенин баары өчүп, ошол нерсе гана белгиленип калат. Бул жакта текст боюнча анан мындай өзгөртүп алсаңыз болот. Бул жак азыр өтө маанилүү эмес. Эми караңыз, бул жакта өчүрүп турабыз. Эми удаление фонду айттык, анан бул жакка кирсеңиз, булар границаны түзгөнгө жардам берет, мынтип. Булар деле ийилгенге, круг кылганга. Эми бул өзүңүздүн могу, мисалы үчүн биздин дизайндын эмесин каландай кылып, биз четтерин кыркып, кесип, ошондой кылып алсак болот. Мисалы үчүн төрт бурчтук кылгыбыз келсе, мындай кылып алабыз. Же муну кылып туруп өзүбүз калгандай жылдырып алсак болот. Мындай кылып, мындай жылдырып алабыз. Ушундай сыяктуу. А бизге эмне керек? Бизге A4 форматында керек, мындай кылып. Ушундай форматта керек. Анан биз муну готово деп басып койсок болот. Мындай кылып. Бир аз жетпей калыптыр, мында муну мындай кылып жылдырып коесуз. Эми кийинкиси бул перевернуть, мындай кылып бурсаңыз болот, же өйдөн ылдый бурсаңыз болот, ар кандай бурсаңыз болот, өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Анан бул жерде прозрачность деген бар. Бул ушул сүрөттү мындай тунук кылса болот. Арты көрүнө тургандай кылып, прозрачный кылып мынсеңиз, акырын кылсаңыз арт жак көрүнүп баштайт. Көрдүңүз, бул жак толук жоголуп кетет. Мындай кылсаңыз, өзүңүзгө керектүү кылсаңыз болот, ушинтип. Эми кийинкиси анимация булар. Анимацияны муну көбүнчө негизи көп деле керектелбейт бул. Бирок көрсөтүп коеюн. Мындай кылып тандасаңыз болот. Мындай кылып кылсаңыз болот. Бул видеого жакшы жарайт, урматтуу мугалимдер. Көрдүңүз. Эми бизге керектүү расположение деген жери. Бул кандай? Азыр биз артындагы мектепти көрсөтүү үчүн биз назад деген басабыз. Могул расположение мунун турган жерин артка жылдырабыз. Бул жерде мектеп мунун астына келиш керек, урматтуу мугалимдер. Аны үчүн ушуну басабыз, жана могул фонда, бул фонду басабыз, анан расположение кылабыз, анан муну артка жылдырабыз, назадка.
Көрдүңүз артка жылдырдык. Анан мектеп чыгып калды. Ушундай эле урматтуу мугалимдер. Эгер мектеп жакпай атса, муну өзгөртүүнү кааласаңыз, мектепти басасыз, анан удалить деген бар. Муну кылсаңыз, дублировать бул ушундан дагы бирөөнү чыгарып берет. Мисалы үчүн караңыз, көрдүңүз 2 кылып берди. Дагы бассам 3 кылып берет. Ана. Эми муну бассаңыз, муну сиз буга тийишпейсиз. Бул жылбай калат эч жака. Бул анткени сиз муну култап койдуңуз. Мындай муну кээде жылдырып албоо үчүн бир нерсени жасадыңыз, аны уже мындай өзгөртпөй койсо болот, уже сонун болду. Анда муну ушинтип ключко култап коебуз. Азыр өчүрүп койсок болот кайра. Бул жакты бассаңыз, ушундай нерселер чыгат. Буларды азырынча азыр дизайнда көрсөтүп беребиз жакшыраак кылып. Анда буларды өчүрөбүз, удалить деген басасыз. Эми урматтуу мугалимдер, муну өчүрөбүз. Сиздер менен буюрса бир жаңы дизайнды чогуу жасайбыз анда. Мисал үчүн ноутбук кармап бир китептин үстүндө отурган кызды жасайлы. Бул мисал үчүн эмне болсун? Онлайн курс болсун, Онлайн курс болсун, эмне тууралуу болсун? Мисал үчүн графикалык дизайн болсун, мейли. Ошол тууралуу болсун. Мисал үчүн караңыздар, эми аны жасоо үчүн аппак барак. Караңыздар, бул жакта биз жакшыраак кылыш үчүн, бул жактан ашып кетпөө үчүн, бул жакта аба болуш керек, воздух болуш керек. Ошондуктан биз оңдоп алабыз муну. Кантип десеңиздер, файлга киребиз. Анан настройки деген жери бар. Ушул жерде показать поля деген бар. Муну өчүрсөк өчүп коет. Файлга киресиз, кайра настройкага киребиз, анан показать поля кылабыз. Анткени биз азыр дизайнды ушул жактан болушунча ашырбай, ортолукка жасаганга аракет кылабыз. Ошондо туура болот негизи. Баштадык анда. Бул жака кирип биз фон тандап көрөлү. Мисалы үчүн бумага деп көрөлү. Бумажный фон дейли. Бумажный фон. Бул жака толук жазбай калдык. Бумажный фон. Графикага киребиз. Бизге керектүүсүн тандайбыз, бизге кайсынысы жагат. Арасынан карап. Мисал үчүн муну тандайлы. Муну тандайбыз, алабыз. Эми муну мындай кылып чоңойтуп алабыз. Чоңойтуп алабыз. Же муну өзгөртүп деле койсок болот, ар кандай кылып, сизге жаккандай кылып. Же мисал үчүн бул фонду койсок деле болот. Көрдүңүз, Эми кийинкиси бул жака жанагы кызды табышыбыз керек. Ал үчүн бул жака жазсаңыз чыгат. Мисалы үчүн девушка с ноутбуком сидит. Не дейли? Жөн гана китеп деп коелу. Сидит на книгах дейличи. На книгах. Бул жактан чыгат. На графикага киресиз. Мындайлар чыкты. Арасынан тандап аласыз. Бизге керектүүсүн азыр. Мисалы үчүн биз азыр графикалык дизайн үчүн жасайбыз дедик да. Ага биз мындайды кошсок болот. Мындай кызды алсак болот. Муну чоңойтабыз. Бул жерде же азыр эгер бул жакпаса, кайра графикага киресиз. Кайрадан издеп баштасаңыз болот негизи. Бул жакта көп варианттар бар, арасынан тандайсыз каалаганда. Бизге азырынча ушул эле болот негизи. Жакты өчүрүп турабыз. Ушуну бир аз чоңойтабыз, ортолукка алып келишибиз керек. Мындай кылып.
болот. Ушул бизге жетиштүү. Кийинкиси, урматтуу мугалимдер, бул жака биз шрифт жазышыбыз керек. Шрифт. Онлайн курс графикалык дизайнды же мисалы үчүн десек болот. Үйрөнчүктөр үчүн графикалык дизайн десек болот. Ал үчүн текст басабыз. Бул жакта ар кандай шаблондор чыгат. Биз дароо эле добавить подзаголовок, бул жерде добавить заголовок чоң, мисалы үчүн ушуну тандайбыз, басабыз. Бул жака мынтип чыгып калат. Эми ушул жерге жазабыз. Онлайн курс дейбиз. Онлайн курс. Онлайн курс. Ушуну өйдө жылдырабыз. Өйдөрөк кичине. Анан бир аз кичирейтип койсок болот. Мындай кылып. Телефондо бар, мисалы үчүн муну башкача кичинейтсеңиздер болот. Муну басып туруп эле бул жакта размер, шрифттин размери бар. Муну мынтип бассаңыз кичирейет, кайра чоңойтуп койсоңуз болот. Анан бул жакта мисалы үчүн азыр сиздер менен шрифт тандасак болот. Бул жакта шрифттин миңдеген шрифттин түрлөрү бар. Арасынан көптү тандабайбыз, бирок мен сиздерге кайсыны сунуштайм. Мен сиздерге бул Open Sans деген бар, муну көп колдонушат. Анан сиздерге сунуштаган бул Montserrat деген шрифт бар. Мисалы муну колдонсок мындай болот. Азыр анан биз Open Sans деле колдоно беребиз. Ушундай кылып. Эми урматтуу мугалимдер, ушул шрифтти оңдосок болот. Муну көрдүк, муну размери. Анан бул түсү, шрифттин түсү. Муну биз өзгөртүп алсак болот азыр. Canva өзү бул жерде бар, көрүңүз, цвета с фото деген бар. Ушул жерден сүрөттө кандай түстөр болсо, ошол түстөрдү бул жака чыгарып берет. Бул оңой болот негизи ошондо. Же болбосо биз бул жака кирсек болот, анан муну басасыз, выбрать цвет. Мындай кылып туруп бир түстү тандайбыз. Муну тандадык. Ушул түстү бизге тандап берди, могул сумканын түсүн. Көрдүңүз, оңойлоп калат. Же каалаган башка түскө өзгөртүп алсаңыз болот. Бирок ушул түс могул биздин баннерибизге баланс болду. Анткени ушул ичиндеги түстөр гана аралашыш керек. Башка ашыкча, мындай яркий, кыйкырган түстөр болбойт, урматтуу мугалимдер. Эми кайра астына дагы бир текст жазабыз. Ал үчүн дагы текстке киребиз. Бул жерде подзаголовок деген бар, добавить деген. Ушуну басабыз. Бул жака биз жана айткандай үйрөнчүктөр үчүн графикалык дизайн деп жазабыз, Кыргыз тили бар негизи, үйрөнчүктөр үчүн графикалык дизайн. Эми бул жака ашып кетти деңиз. Бул жака чоң болуп ашып кетти. Муну кантсек болот? Муну бул жакта мындайлар бар. Кичирейтип, мындай кылсаңыз болот. Муну алып туруп, муну кичирейтсеңиз болот. Же бул жактан кичирейтсеңиз болот. Өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо. Муну мындай коебуз. Муну азыр бир аз өзгөртөбүз. Ушундай кылабыз дагы. Ортого келтиребиз, дагы кичирейтебиз. Мындай кылып, муну бир аз чоңойтушубуз керек экен, 50 кылабыз. Муну ушундай кылып кармайбыз. Көрдүңүз, кичине окшош барды. Эми муну бир аз өйдөрөөк жылдырабыз. Мындайраак кылып. Жакшы. Эми азыр бул жака биз катталуу дегенге фон коюшубуз керек. Текстке фон коюшубуз керек. Ал үчүн элементтерге киресиздер, муну өчүрөбүз. Анан рамка дейбиз. Бул жакта фигура бар, көрдүңүзбү? Фигураны алабыз. Мына. Бул жерге коесуздар дагы, муну кичирейтебиз. Азыр биз мындай муну колдонсок да болот экен.
Муну өчүрүп турабыз. Анткени мунун четтери жакшы экен, мындай кырлуу эмес. Жакшы көрүнөт экен. Көрдүңүз, бул кичине сүйрөрөөк. Мындайраак кылып, мунун түсүн да өзгөртүп койсок болот. Муну кандай кылгыңыз келип жатат? Муну дагы биз мындай түстө кылалы, мындай түстө. Же бул жакта кара түстө кошсок болот, урматтуу мугалимдер. Бул жака мейли. Муну кара кылалы, анткени баланс коюшубуз керек. Мына, муну кара кылдык, көрдүңүз, кичине өзгөчөлөндү. Эми муну бул жака көк болсо, бул жак көк болбойт. Бул жак көк болду, кара болду, анан бул жака кайра көк кылсак болот. Ал үчүн түскө киресиздер, светке. Анан баягы эле биз тандаган түстү басып койсоңуз болот. Көрдүңүзбү? Баланс пайда болот. Эми бул жака биз ортого коебуз, ортого. Мынтип жылдырсаңыз өзү ортолукту таап берет канва. Буну өчүрүп, бизге кайра текст керек. Текстти басабыз, анан добавить под заголовок деген бар. Ушуну ичине жазабыз, катталуу деп. Өчүрөбүз. Эми катталуу жаздык. Муну ичине коебуз. Дагы кичирейтебиз. Ортолукка алып келебиз. Жакшы. Көрдүңүз эми, ол көк дагы бир аз караңгыраак түс экен. Эми бул биз дагы шрифтибиз дагы, текстибиз дагы капкара болуп калды. Муну эми билдириш үчүн ак түскө коюп койсок болот. Мына, бул жерде ак түс бар, көрдүңүз, мына. Ортолукка келет. Мына. Көрдүңүз, бир аз окшош бартат, жакшыраак болуп. Эми муну дагы бир аз козгосок болот, анткени четтеринде бир аз супсак болуп калды, четтери. Онлайн курс үйрөнчүктөр үчүн графикалык дизайн, катталуу. Эми ылдый жагынан номерлерди кошуп койсоңуз болот негизи, өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Бул жака бир аз коздойлу биз, ал үчүн элементтерге киребиз. Бул жака биз волна деп көрөлү, толкундарды жазып көрөлү, эмнелери бар экен. Мындай четтерин коздоо үчүн. Бул жактан толтура түрлөрү бар. Ушинтип издейсиз, өзүңүзгө тапканын алсаңыз болот. Эми бул жака биз башкачараак жазалы. Волна, линия дейли. Волнистая форма деп көрөлүчү, мына. Мисал үчүн буларды колдонсоңуз болот. Муну алып туруп, муну колдонсоңуз болот. Мисал үчүн мындай муну чоңойтабыз. Муну бассаңыз ийет, ийилет. Анан мындай чет жактарына коюп койсок болот, мынтип. Деген сыяктуу. Бирок бул мага бир аз жакпай турат. Азыр башка форма издеп көрөлү, X деп көрөлүчү. X линия деп көрөлү. Мисал үчүн бизге керектүү муну алсак болот. Муну алабыз. Эми муну биздин түскө боеп алабыз. Баягы биздин главный түс көк түс. Муну аласыз дагы мындайраак кылып. Бул жака коюп койсоңуз болот. Кичине кызыктуураак болуш үчүн. Ушундай коесуз, же дагы тандап. Дагы биз круг линия деп көрөлү. Линия деп көрөлү. Линия. Дагы караңыз, бизге жаккандардан азыр биз эмнени тандасак болот.
Биз муну тандасак болот экен. Мисалы үчүн муну коюп көрөлү. Ana муну алып көрөлү. Жок, муну. Муну алабыз. Муну дагы көккө боёйбуз. Көрдүңүз э? Эми муну азыр биз мунун четин гана көргөзөбүз. Мындай кылып. Кызыктыраак болуш үчүн. Муну бир аз кичирейтебиз. Мындайраак коебуз муну. Азыр да бул жактарга коюшубуз керек. Бир аз жакшы көрүнбөй калды э? Мейли болот. Дагы биз волна деп көрөлү. Волна линии. Ушундай эле урматтуу мугалимдер, өзүңүздөргө керектүү нерселердин баарын ушул жактан издеп, таап эле кое бересиз. Мисалы үчүн муну алабыз. Муну дагы түскө боёйбуз, көккө. Муну да бир аз кичирейтип койсок болот экен. Өтө чоң болуп кетет экен. Ушундай кылабыз дагы. Муну бул жерге коюп көрөлү, мындай кылып. Так, кичирейтебиз. Мындай кылып коебуз. Көрдүңүз э, бир аз окшош бартат. Анан муну дагы алып туруп, жана башында көрсөткөндөй сизге дублировать кылабыз. Экөө болду э. Муну бул жак бөлүгүнө коюп коебуз. Ошондо баланс пайда болот. Эми кандай кылсак экен? Справа линии деп көрөлүчү. Мисалы үчүн ушундайлар чыгат. Арасынан тандап көрөлү. Бизге керектүүсү бул. Алабыз муну. Муну дагы көккө боёйбуз. Эми кичинертебиз. Муну алып келип туруп бул жерге коюп көрөлү. Кичине окшошсун э. Эми дагы дублировать кылабыз дагы. Муну бул жакка коюп коебуз. Анткени баланс болуш керек. Бул жакта болду, бул жакта болду. Эми бул жакка коюш керек. Бул жерге биз мындай кылып койсок болот. Мындай кылабыз. Көрдүңүзбү? Бир аз баланс пайда болуп жатат. Ушундай кылып. Эми кандай кылсак болот дагы? Ушундай урматтуу мугалимдер, ушундай. Жөнөкөй кылып түзүп койсоңуздар болот. Анан муну кичирейтип же бул жака номерлериңизди коюп, эми ар кандай түзүп аласыз өзүңүздөр. Азыр сиздерге баштапкы жөнөкөйүн көрсөтүп бердим. Эгерде дагы сиздерде дагы суроолоруңуздар пайда болсо, буюрса менин өздүк баракчама жазыңыздар. Мен сиздерге жооп берем. Же группага жазыңыздар. Ушундай урматтуу мугалимдер, өзүңүздөр да бир жасап көрүңүздөр. Анан даяр болгон файлды бул жака скачать деп көчүрүп алсак болот. Бул жакта форматтарды тандап аласыз. Мисалы үчүн мен сүрөт тандайм десем, ушундай размерлерин күчтүүрөөк кылып тандасам болот. Же PDF файл кылсам, же печатка ылайыктуу кылышым мүмкүн. Же мындай кылып печатка ылайыктуу кылышым мүмкүн. Бул жакта видеолор, GIF кылсаңыз болот, кыймылдай тургандар. Бирок мен сүрөт эле кылайын э. Муну PNG дегенди басам, анан скачать деймин. Анан ушинтип бул жактан көчүп баштайт. Азыр биздин дизайнды көрөлү. Кандай жасаппыз? Азыр көчөт. Көчтү. Муну сохранить этип алабыз.